Саламатсыңарбы, урматтуу менин каналымдагы катталуучулар. Баарыңарды көрүп атканыма кубанычтамын аябай. Мен буюрса көптөн бери ойлоп жүргөм, кыялданып, өзүм каналымды ачып алып туруп, бир гана өзүм тамак жеген, эң жакшы көргөн нерсемди көрсөтөйүн деп. Ошол себептен буюрса канал старт алды, баштадык. Бүгүн бизде мынакей момундай сонун тамак. Бул деген Корей ашканасы. Мен силерге азыр акырындан өзүм биринчи жолу жеп атам, бирок түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Бисмилла дегенде эле мынакей кайчы. Бул кайчы ойлоп атасыңар, бирөөнүн чачын алат деп. Жок, андай эмес. Бул кайчы менен көрсө эт кезет экен. Бул Корея ашканасында мындай популярдуу нерсе. Булар негизи кайчы менен эт кесет экен. Деп туруп токтоп калайын, Жок. Бул жер уже даяр болуп калды го дейм. 120 градуска ысыганда этти салып баштай берсе болот экен. Мага негизи башында ушул форматка тартыл деп мындай сунуш киргизгенде мен дароо эле макул болдум. Анткени бул формат айтып калышты да, тамак жейсиң, өзүң менен өзүң сүйлөшөсүң. Бул мен эң жакшы көргөн нерсем, өзүм менен өзүм сүйлөшүп тамак жемей. Башкача айтканда мындай жиндикана форматы да. Эт сонун болуп куурулуп атат. И баса белгилеп кетчү нерсе, эт халал эти, уйдун халал эти азыр мынакей. Аябай катуу күйгүзүп албайын деп атам. Ой, бул кимдин колу деп койдум. Мен сунуш киргизгенде эле айтканмын да, мен тамак ичпей эле курсагымды ачырып туруп эле келейин деп. Буюрса курсак аябай ач. Этти кесип койсо болот да монтип, Монтип аябай узун кылбай. Ох. Ай чиркин. Туугандар, мындай мени көрүп атканда алдыңарга бир тамак аш коюп алып, бир нерсе коюп, анан көргүлө. Антпесе мындай шилекейлер агып башташы мүмкүн. Комментарийлердин астына тамгалар жазылбай, силердин шилекейиңер калып калат деп. Мен мындай негизи мындай дасторконго отурганда мындай супу ичип, нандан ос тийип эметет го, мен көрсөм мындай эле түз эле накта кыргыз түз эле этке киришип кетти. Этти аябай катуу кууруп салбаш керек. Аябай ачка болуп турум. Азыр. Эми билбейм, негизи мындай бир приборлор менен жегенге мындай эч кандай тажрыйбам жок. Ошол себептен кол менен жей берсем таарынбайсыңар го дейм, Кол менен да жей берейинчи. Чөптөн алабыз, акырын. Этти мен мындай темир таякчалар эмес, мен кашык менен же вилка менен негизи жегенге тажрыйбам аз. Кол тургандай анын эмне кереги бар дейм да. Азыр могу аябай сочно бышкан этти биз азыр могу чөптүн ичине салып, монтип туруп козгарынды этти салып, мен мындай кичине ос тийип көрүп, анан силерге өзүм мындай кичине болсо да оюмду айтайын. Маринадталган уйдун эти, халал эти, эскерте кетейин. Дайыма жубайым урушуп берет да, сен тамакка келгенде мындай бир нерсени чачыратып эле, бир нерсени ордуна койбой эле, улам эле бир кашыкты алып туруп жеп туруп, кайра башка кашыкты алып, ушундай өзүмдүн адатым бар. Ошол себептен эгерде кичинекей катачылыктар кетип атса, кечирип коюңуздар. Жеп көрөйүн этти. Бисмилла. Керемет. Мен силерге чынын айтып атам, азыр алдыңарга тамак коюп албасаңар, азыр могу съемочный группанын баардыгы азыр шалпылдап отурумда, шилекейлер агып мени карап атат да. Мен ойлоп атам да, ушул долбоорго мени дайыма чакырып турса, жок дегенде жумасына бир жолу. Колдон келсе, баардык үй бүлөмдү, жубайымды, балдарымды, ата энемди баарын чакырып, мындай тизип алып, иреттешип алып жеп тамакты.
Мен негизи шынын айтайын, жаңы эле ойгонуп тургам өзүм. Көздөр балким шишип мындай көрүнүп турат окшойт. Болбосо кечкирейин деп калды. Эми режим ушундай экен. Олар жеп көргүм келип атат. Могу капуста экен. Эмне капуста билбейм, аталышын билбейм. Балким ойлоп атат чыгарсыңдар. Бул эмнеге чалпылдап жеп атат депчи. Мен мындан да аябай катуу чалпылдап жейм. Азыр силердин алдыңарда аракет кылып атам мындай. Өзүмдү кармаган. Аябай сонун экен. Кичине ачуураак экен. Байкуш ашказан. Бир гана ашказан эмес. Мен негизи ачуу тамакка алысмын. Бирок момундай ачуу тамакты ушундай аябай сонун куурулган эт менен жесең мындай башкача экен. Мага могу жакты, могу перец аталышын билбейм. Анан балким эгерде кимдир бирөө билсе, комментарийдин астына могу перец эмне деген перец жазып койгула. Аябай сонун перец экен. Негизи ушундай ачуу тамакты мен Бакыт байкем, жана Бакыт байкем 1,5 метрлик Бакыт байкем аябай жакшы көрөт. Анткени адам мындай возраст келип, мындай убакыты келип, кичине картайган сайын мындай ошондой ачууга жакын болуп баштайт экен. Тем более ичип алгандан кийин эми ачуу жеш керек экен, көрсө. Бакыт байке, эгер көрүп атсаңыз кечирип коюңуз. Астына комментарий жазып бериңиз, мени сөгүңүз. Сонун экен. Нан болсадыр, деп коюйм. Мына чеснок экен. Чесноктон кичине ос тийип коюн. Дасторкондо турган баардык нерселерди акырындан ос тийип берген негизи. Бөтөлкөлөр көздү кызыктырып жанатан бери турат. Плюм дейт, англисче билгендер плюм эмне экенин жазып койгула. Бuyакта жазылып атыр. Жүзүмдү ос тийип көрөйүн. Эмне бул? Мындай кылганына караганда кичине ачуураак окшойт да, кичине. Мындай бир спрайт, мындай көп убакыт туруп калган спрайттай экен да. Эмне бул? Процент жазылып туруптур, ошол себептен калтырып коюн, ато кечирип койгула. Туура эмес нерсени эми билбегенден кийин кармап алган эми эчтеке болбойт, туурабы? Эми билген жокмун дейм, каяктан билип турам. Тем более мен мындай нерселерди ичип алсам мен жаманмын негизи. Бул жерде азыр баарын көңтөрүп караоке кылып, ырдап, билгеп, досторго чалып, классташтарга келе калгыла депчи. Керемет. Керемет. Кол менен акыры чөп менен жей берейинчи. Жаңылыктарданбы? Эми жаңылык ошол эле, тынч эле жүрөбүз, кыбырап баягыдай эле. Баары шүгүр жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушинтип тамакка чакыргыңар келсе, чакырып тургула. Келем, кечикпейм. Сөзсүз, өз убагында. Балким ич ара өзүңөр бөлүшүп аласыңар, эртең мененки тамак, түшкү тамак, кечки тамак деп кылып алсаңар. Жубайым азыр кичинекей бала менен, ошол себептен тамак жасаганга да мындай колу бошобой калат. Эми кечки тамакты сөзсүз жасайт, а бирок күндүз бала менен алек, ошол себептен чакырсаңар жубайымды да алып келем. Чогуу жейбиз. Аябай сонун экен. Ай керемет. Негизи чөп коробой эле этти момундай эле жей берген сонун экен да. Козу карын.
Мен ойлоп атам да, балким ушул видео интернетке чыкканда силер көргөндөн кийин ошол маалда көп адам көрүп аткан учурда мен бир ичим ооруп мындай ушундай эме бар го сөз. Бирөө карап койсо, бирөө суу өтүп кетсе. Этти кууруйлуу кайра. Мен буну биринчи күйгүзүшүм керек. Буну күйгүзүш үчүн биз монтебиз. Карагыла. Буну дароо күйгүзүп алайын. Насып болбойт. Ушу чоңураак этин куруп салайлы азыр. Биз апамды издеп тасмасын тартып аткан кезде Америка Кошмо Штаттарында, Лос-Анджелес шаарында ушундай Корея ашканасына киргенбиз. Ошондо өмүрүмдө биринчи жолу элдер отуруп алып, өзү эле ушинтип этти туурап алып жеген биринчи жолу көргөм. Ошондо чынын айтайын, кичине курсак тойбой калган, себеби биз чоң жаамат менен келгенбиз да, бир 15 чактыдай киши болуп, анан эт жагынан кичине тартылыш болуп калган да. Бирок азыр мынакей кыялдар орундалат дегендей, өзүм жалгыз кенен отуруп алып есилбей атат, оң колго алалы. Опа. Бул сөөк турбайбы көрсөм, эмне кесилбей атат десе. Bunu өчүрдүк. Курула берсин. Мына кичинекей сөөктөр бар экен, сөөктөрдү кемирген бул дегеле мындай өзүнчө керемет. Жеке менден белек. Кичине силерди мындай мотивация кылыш үчүн айтып атам буну. Ысык кезинде жеп көрөйүн да. Аябай ысык экен. Кичине күтө турайын. Чеснок. Учур менен колдон жубайыма айтып кетейин дегем. Урматтуу, сүйүктүү Нурайка, эгерде сен ушу видеону көрүп атсаң, мага мен үйгө келгиче ушундай тамак даярдап койчу, сурамчы. Ушинтип этти кезип, өзүнчө кууруп, мага аябай жагып атат. Жанагы өзүңдүн эмеңди бере бербей, жанагы камыр, жок, камыр деле жакшы дечи, бирок брокколиден тажадым. Анекдот деп туруп эле баштабайм, анекдотторду айтып. Bunun баарын жеп салдым. Буну өчүрбөй койгон турбайм көрсө. Азыр нерелерімді да билбей калдым. Этти кууруп уланта берейди, менин курсагым эми от алып келатат. Эми буйруса. Мен кичине тажрыйбам пайда болуп калды. Тез эле сол кол менен кармап буну, оң кол менен азыр кескилейм. Туурап алып туруп эле бул жака калтырып койгон оң экен. Анан тияка куурулуп баштаганда эметпей. Бул эт кичине мындай калыңыраак эт экен, майлуу эт экен.
Bunu көбірек қуырыш керек екен. Bunu күйгізе қалайын. Кеттік. Бұл азыркы еттің өлчөмү мындай көлөмү эмедей экен, шашлыктын этиндей экен. Азыр ушунусу жакшы көрчүдөй буюрса. Козу карын. Мен сүйгөн козу карын. Кыргыз киносунда ушундай кино чыкса элестеткиле, мен сүйгөн козу карын депчи. И баса эң жакшы жөнөткөн сценарийге ошо мен сүйгөн козу карын эмне жөнүндө тасма болот, ошону жазсаңар, силерге дагы өзгөчө белек күтөт менден, сөзсүз. Эң оригиналдуу идеяга. Башкы рол сөзсүз мен болушум керек. Пересим калпаптыр бул жерде. Buyursa. Бұл жаққа сөзсіз Бақыт Байкемді ерістіп келіш керек екен. Өйткені жаңа айта кеткенде эле Бақыт Байкем ачууну аябай жакшы көрөт. Телевизорда кызыктуу нерсе башталып кетти. Силер мени карагыла, мен телевизорда көрөйүн. Ай, козу карын түшүп баратат дейт ортосунда. Ошон үчүн кичинекей этти могу үстүнө коюш керек экен. Чоңураак эттерди четине коюп алсаңар болот. 안녕하세요. Силерге эмнени айтып берсем? Тамак жеп атканча бир нерсе деп айтып берсем жакшы болмок, Келгиле мен силерге кино жөнүндө айтып берейин, мындай өзүм мисалы. Буюрса пландар жөнүндө айтып берейин. Буюрса жакында 2020-жылдын күзүндө Бакыт Осмонканов режиссер боло тургандай бир жакшы бир тасма чыгайын деп атат. Буюрса ошо тасмага даярданып атабыз. Дагы жакшы чоң жаңылыктардан эмне. Бакыт Байкем 4-чү аял алып атат, жакында эле айткам 3-чү аял деп, азыр 4-чү аял алып атат. Жаңылык көп буюрса.
акырын ооздуп көрө берейин. Мага жана башында коркутуп атышкан уюштуруучулар. Сен бул тамакты жеп бете албайсың депчи. Мындай жешиң керек, жей албасаң деп мындай ар кандай шарттарды коюп башташты. Мына жеп бүтөйүн деп койдум. Алып чыгып берем го дейм, текшерип көрсө болот да, эттин кандай куурулганын, туурабы? Могу кайчы менен кесип туруп ортосунан. Ай, жакшы эле куурулуп тур. Шүгүр. Могу кичине куурулат экен. Буну калтырып коелу. Биз буну акырын жей берели. Чөпкө ороп көрөлү да. Чөпкө биринчи буну салалы. Көрдүңөрбү, бул жерде жеп делек жатып, тияка жанталашып атам. Ач көздүк деген ушу да. Калың эт, өзгөчө жакшы өтөт экен ашкаланга. Бул жерде да карап коюңчу, калың эттер калдыбы? Ай керемет. Менде мындай кичинекей план бар. Мен жемиш болуп, мындай жемексин болуп, акырын бияка салып контейнер мына азыр силер көрбөй турасыңар, бирок могул жерде контейнер үйгө дагы көтөрүп кетем деген план бар. Керемет. Могул жерде жанатан бери колумдун алдында туруп. Жанатан бери колдун алдында турган чөптү көрбөй, пияз менен аралашкан чөп. Буну да ооздуп көрөлү. Чөп, бери кел. Кет. Басып бери. Акмак, сволочь деп элеби. Мен буну акырынан жей берейин. Менин оюмча азыр ушул топ менен бөлүшүп, бул жерде турган кишилер менен бөлүшүп кичине болсо да, бирок өзүм деле жей алам буну. Же болбосо үйгө деле алып кете алам. Же алар жок, өзүм жеп бүтөм азыр. Мындай кылалы. Силер комментарийдин астына кирип, мындай өзүңөрдүн өзгөчө оюңар менен бөлүшүп, кайсы тамак жакшы көрөсүңөр, кайсы ашкананы жакшы көрөсүңөр, жаман видео блогер болуп алдым го дейм эле. Же болбосо мен силерге анан өзүмдүн номеримди калтырып коем. WhatsApp аркылуу жөнөтүп эле өзүңөрдүн тамак жегениңерди силер себеби менин тамак жегенимди көрдүңөр да. Эми мен силердин тамак жегениңерди көрөйүн. Бирок кыска бир 3 мүнөттүк жөнөтө бергиле. Ошол себептен баарыңарды жакшы көрөм. Жакшы тургула, бар болгула, аман болгула. Каналга сөзсүз катталгыла. Астына комментарий жаадыргыла. Жанатан бери комментарий деп атам, мен жазып койгула бир нерсе дебей. Бар болгула, баарыңарды жакшы көрөм. Деп мынтейин деп аткам. Мен улантып берейин.